Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Сиздер 7 каналдан чай үстүндө сурашуу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн дагы студиябызга жаркырата конокторубуз келди. Ал эми сиздер менен тааныштырып, алдыда сиздерге жакшы маанай тартуулайбыз. Андыктан биз менен 7 канал менен бирге болуңуздар. Ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү, суруп таштагандай чабал жүрөктү, ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттү деп, бүгүн мынакей ошол ыр сүйгөн, ыр жандуу, биздин элдик таланттар десек болот, ошол кыргыз маданиятынын өздөрүнүн салымын кошуп келе жаткан жигиттер студиябызга келип отурат. Булар кимдер десеңиздер, бүгүн ошол студиябыздын коногу 3 тенор тобу, биздин студиянын кадырлуу меймандары. Ассаламу алейкум жигиттер. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келгиле. Маанай жакшы. Жакшы. Тойдон чыгып чарчап турсаңар керек, Бүгүн ошол чай үстүндө сырдашуу программасына чакырып, кененирээк баарлашалык, маек куралык, жалпы эле ушул чыгармачылыкта кандай ийгиликтер болот деп чакырып отурабыз. Студиябызга атайын убактыңарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Адегенде эле мына ошол аккордеондун азында турган Жанарбек уулу Жетиген мырзага сөз берели. Жетиген мырза, келиңиз, эми биздин жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, жалпы ушул топтун атынан бир салам жолдосоңуз. Кутман күнүңүздөр менен жалпы кыргыз элим, жалпыңыздарга ысык салам. Биздин топтун атынан сиздер чакырдыңыздар, биз келип калдык. Жакшы, студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми бул топ жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү, кандай ийгиликтер болуп атат, алдыда кандай пландар бар, негизи эле бул топ качан түзүлгөн, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Негизи биз үчөөбүз бир окуу жайда окуп атабыз. Быйыл бүтөбүз, Кудайым буйрса. Ошол жаңы тапшырып келген жылдардан баштап эле чогуу жүрүп, чогуу ырдап, анан бир аз эле убакыт болду чогулганыбызга. Концерт коюу максатында сүйлөшүп отуруп, анан ушундай топ чыгып калды. Бир жыл мурун толук бир жыл болуп калды. Ошо май айында концерт бергенбиз. Бишкек шаарында 4 концерт бердик. Ошол биздин окуп аткан сферабыз, жанагы багытыбыз бир болгондуктан үчөөбүздүн үнүбүз дагы мындай төп келишип калгандыгына байланыштуу, анан мүнөзүбүз дагы дал келип калганына байланыштуу чогулуп калдык. Анан калган жигиттер өздөрү да айтып берсе. Эмне үчүн чогулуп калганыбызды деп, эмне болуп кошулуп калдык. Эми ошол студенттик кезден башталып, баягы бири-бириңерди жакын таанып, андан кийинки кошулган топ экен. Анан Улан Асеков билебиз, эми ырдап жүргөнүн, ошол эле убакта Бишкек мэриянын эл аспаптар оркестринде да ырдап жүрөсүңөр. Негизи эле эки жака жетишүү кандай болуп атат? Ассаламу алейкум, биринчиден кадырлуу көрөрмандар, кутман кечиңиздер менен. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай алдыда чыгып келаткан жаштар менен элдин арасында көпүрө болуп отурасыздар. Чакырууңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз айткан суроо боюнча айтып токтоло кетсек, Жетиген айтмакчы, биз Калыймал Басанов атындагы улуттук консерваториянын студенттерибиз. Ошол жака окууга тапшырып, анан баягы жакын адамдар сени менен мындай жылдызың келишкени уже бир айдын ичинде эле мындай билинип калат го. Анан ушу Жетиген, мен, Аскат үчөөбүз чогуу жүрүп, анан бири-бирибиздин ойлорубуз туура чыгып, анын үстүнөн үндөр дагы бөлүнөт. Баритон, тенор, бас. Анан үчөөбүздүн тең үнүбүз тенор. Эми карапайым элге бул түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул эме деген үн да, бийик үн десе болот. Өйдөңкү үндөр. Анан үчөөбүздүн тең үнүбүз бир болду да, тенор болуп. Анан ошол жерден былтыр биз консерваторияны аяктап жатканда аспирантурада окуйбуз экөөбүз. Быйыл Жетиген буюрса аяктап атат. Анан биз өзүбүз опера багыты азыр элибизде эстрадный, анан народный эле көп ырдалып жүрбөйбү. Анан опера багытында аябай иш алып барган ырчыларыбыз, эми агаларыбыз бар, бирок элге жакшы жете элек да бул багыт. Анан аз да болсо ушул университеттердин арасында жаңы окуп жаткан студенттерге бир кызыктуу болсун деп концерт коелу дедик. Биз анда топ меселе концерт коюу максатында чогулуп сүйлөшүп калдык. Анан ошол жерден концерт коюп жатып, бизди мисалы Жетиген экөөбүз Асанкулова Элвира Керезбековна деген биздин мугалибибизди окуйбуз. Кыргыз Республикасынын эл артисти.
өзү Италиядан окуусу бүтүп келген, аябай күчтүү мугалим десек жаңылышпайбыз да. Анан бизге бакыт берип, тарбиялап жүрүп, анан ошол убакта Айбарчын ар бир чыгармачылык топтун артында бир поддержка берген адам болот экен. Ана Айбарчын Добулбековна деген биздин пианистка, аябай Кыргызстандагы эң алдыңкы номер один десек жаңылышпайбыз, ошо эжекебиз бар. Даярданып атып, андан да сунуш түштү, өзүбүз дагы кызыгуу пайда болду ошол жерден. Ошол концерттин алды менен ушундай группа «Три тенора» деп, анткени тенор деген бийгүн деген билдирет да. Ошонун аркасы менен топ түзүлүп калды. Жакшы. Анан концертибизди былтыр аябай ийгиликтүү өткөрдүк. Анан Асхатты сүйлөсүн экенбиз. Калган Асхат айтсынбы? Асхатты дагы мына ошол баягы аспаптар оркестринде солист болуп ырдап жүргөнүн билебиз. Анан негизи эле Асхат айтсаң, ушул топко кошулгандан анан жеке ырдаганын айырмасы кандай? Топко кошулган жеңилирекпи, баягы жүгү же жеке баягы ырчы болуп кеткен жеңилирээк болобу? Эми албетте эле өзүнчө жеке ырдасаң, эми өзүңдүн атың чыгат. Анан бирок айырмачылыгы жеке ырдоо менен анан бул топ менен ырдагандан, топ менен ырдаганда өзүңдү мындай эркин алып жүрө аласың. Аркаңда бир жаныңда досторуң бар. Мен бир жерден адашып кетсем, булар мени ошол жерде жаап, элге билгизбей коет деп мындай ой санасыз кенен тура аласың да. А жалгыз турганда ал жерден стресстин жоопкерчилиги немесин баарын өзүңдөн өткөрүп отуруп, анан азыркы тил менен айтпакчы чачыңа карап кетет. Анан азыр үчөөбүз менен чогуу ырдаганда мен чындыгымды эле айтам. Чач агарбай калды. Чач агарбай калды. Стресстен арылып кенен анын үстүнө үчөөбүз дос болгонубуздан дагы бирибиз менен сырдашып, тил табышып кетишпат. Ошон үчүн топ менен ырдаган алдаганча бир жеңил деп ойлойм. Негизи баягы 3 тенор деп атпайлыбы? Анан тенорду да көбү баягы түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул эмне болду экен? Бул аны кыргызчалап койсо болобу? 3 же 3 бийгүн деген сыяктуу кыл баягы. Негизи тенор деген бул терминология да, бул бизде эмес, батыш тараптан келген. Мисалы бас, баритон, сопрано, тенор болуп бөлүнөт. Эркектик ошо 3кө бөлүнөт да, бас, баритон, тенор. А бул тенорлар мисалы Кыргызстанда тенорчулар аябагандай эле көп болгон, арбан болгон. Мисалы Токтоналы Сейталиев, азыркылардан Керим Трапов агайыбыз, Италияда жүргөн мисалы Жеңиш Усманов деген бийгүндүлөрдү ошо тенор деп коет да. Анан кыргызчасын түзмө-түз мааниси кандай экенин билбейт экенмин да. Бирок мүмкүн бара-бара баягы элге сиңип кеткенден кийин эл билип калышы мүмкүн. Тенор деген бул бийгүн турбайбы да. Анда келгем жигиттер, биздин көрүүчүлөр күттүрбөй дароо ошол бийгүн менен бир жакшы чыгарма аткарып берели. Кайсы чыгарманы? Келиңиздер, баардыгыңыздардан жаш кезиңиздерди, бир бала чакты эске салып, Асхат айта кетпедиби? Керим Трапов агайыбыз деп. Ошол биз ар убакта көрүп сыймыктанган, үлгү алган агайыбыздын, Керим Трапов агайдын Туулган жерди сагынуу деген чыгармасы бар. Жалпы жаштардан карыларга чейин бул чыгарманы тыңдаган десек жаңылышпайбыз. Ошо чыгарманы аткарып берели. Айбали кеттик анда эмес. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, балтадыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым, жүрсөм дагы алыс араман, ата журтум кетпей санаман, акыл айтып азыр кеп айткан аталардын кебин сагынам. Сарой менен көкөй тозунан, бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкыны терип асказ осунан,
Ырдардан тунук су кечип балтырымды тинип караган балалыгым эстеп сагынам. Koңурдөбө жайло жашыл төр, коңур желдү салкын асыл жер, кокту белес күнгөй тескейден, той кайтарган күнүм сагынам, түндүгүнөн түтүн булатып апам жапкан нанды сагынам, үйүр үйүр жылкы айдаган атам конгон журтту сагынам. Ай, журтту сагынам, балалыгым эстеп сагынам, апам жапкан нанды сагынам ой. Кол чалыр болсун. Азамат жигиттер абдан сонун чыгарма. Чындыгында байгыл топтор деле бар эми азыр Кудайга шүгүр эстрада топтор көп, ошол убакта байгыл билим жетишсиз да. Эми топ болгондон кийин азыр мен байкашмаганда ар кандай үнгө алып, биринчи үн, экинчи үнгө алып бөлүп ордоп атпайсыңарбы? Кээ бирки топтордо ушундай баягы чала ырчылар бар десек болот да. Анан билими жок менен ошол билим алган баягы ырчылардын айырмасын кантип айырмаласыз болот эл арасында? Биздин эл баягы чын айтканда ошондойлорду көп эметпейт да, баягы ажырата эметпейт. Эң негизгиси баягы аябай эле мындай ырдап анан жакшы эметип койсо эле, тойлорун ырдап эле ошентип койсо эле биздин эл баягы көтөрүп кетет да. Биздин эме ошондой көпчүлүк калк ошондой экен да. Анан негизи чынын маданият күйөрмандары, ошо ырыгуучулар айырмалап билет. Кимдер окуган, кимдер кандай ырдап атат, кандай иштеп атат. Азыр чынында эле ошол аябай билим алып окуган адамдар артта турат да, аркада турат да. Анан бир аз окуп эле кичине бул оокаттын ичин түшүнүп алып эле анан тойго аралашып кетип, бир аз ыр жаздырып, студиядан ырдап эле анан ошолор элдин алдына көп чыгып эметип калып атат. Чыныгы таланттар ошол аркада келе атат да, аркада турат да. Ошолор элдин алдына чыга албай жатат да, эмнегедирчи. Кудайым буюрса биздин маданият чөйрөсү да жакшы бир өнүгүүлөргө келип калат деген бир жакшы ойдо тилекте турабыз. Бизди дагы мындай Кудайым буюрса жакында маданият кызматкерлерин дагы мындай айлык маянасын дейли ошондойду көтөрүп беребиз деп жакшы эми сөздөрдү беришти, кубандырып. Ошол да болсо бир топ шык берет биз маданият кызматкерлерине. Себеби бардыгын деген өзү жеке жашоосу бар, үй бүлөсү бар дегендей. Эмне себептен тойго чыгып кетет? Ошол үй бүлөсүнө толук каражат бере албай калганда айла жок тойго чыгат да маданият кызматкерлери. Эгерде бардыгы жетиштүү болгондо ошол бир жерде агарып көгөрүп ырдап элге сонун бир чыгармаларды бермек го деп ойлойм. Менин оюм, жеке оюм ушундай да. Туура эми баарыбызга эле бул маалым да, байгыл тойго чыгып өзүңөр айткандай бир жаркырап эле ырдап койсо, ай бул ырчы кыйын экен, ал кандай тоналистте ырдап атат, кандай үй менен ырдап атат, көбүн эсе түшүнө бербегендер көп да. Анан мынакей азыр силерди байкап атам, анан ошо айлык деп калдың, маяна деп калдың, ошол эле кийинки жылдары фонограмманы жоюп атат, айлыктарын көбөйтүп атат. Анан бул да болсо силердин баягы фонограмманы жойгон силерге кичине баягы жеңилирээк болгон болуш керек. Себеп дегенде азыр фонограмманы ырдай албаган киши деле барып
студияга барып 2000 сом берип 3000 сом берип жастырып койсо болот а. Анан мына өзүңөр оркестрде ырдап жүрөсүңөр, ал жактан тарбияланып, баягы өзүп, келечекке топ түзгөнгө оңой да. Андан айтсаң, негизи ушул ийгиликке жетиш үчүн ырчылык тараптан көбүрөөк эмнеге аракет кылыш керек? Ийгиликке жетиш үчүн биз дагы айылдан келип ушу жакшы ырчы бололу деп келип Керим Тугаров агайыбыздын чыгармаларын угуп, ушул жаңы реке ырдап өткөн чыгармаларды. Анан чындыгында жетиген айтып атпайбы, таланттуулар артта келатат деп. Чындыгында таланттуу адамдар биз Аллага шүгүр аябай укмушпуз деп айтпайбыз. Элден өйдө эмеспиз, элден ылдый эмеспиз, элдин ортосундабыз. Эл ортосунда. Ооба. Анан биз көбүнчө мындай ошол чыгарма азыр биз үнүбүзгө көп базым кылып уже азыр буюрса уже коюлуп бул өйдөнкү ноталар бар, бул вокалдачы ошолорду чыгаргандын өзүнүн жолу, өзүнүн ыкмалары бар да. Ошолор тууралуу изденип жүрүп биз ошо азыр элге чыгып шоу дегенди биз чын эле билбей ошо өзүбүздүн үстүбүздө иштеп келаттырбыз да. Эми буюрса жакшы пландарыбыз бар. Алдыда мына эми жаңы чыгармаларды жаздыралы деп мына азыр жигиттерди, досторумду өтө талантын да мен аябай баалайм. Мына Асхат досубуз азыр Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринде солист болуп иштеп эмгектенип атат. Мына жетиген досубуз Бүбүсара Бейшеналиева атындагы улуттук университетте мугалимдик кесипти аркалап, өзү жашта болсо дагы бизден жаш өсүп келаткан инелерибизге өзүнүн ыкмалары менен бөлүшүп, билими менен бөлүшүп келатат. Ана мен дагы өзүм ошо Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринде иштейбиз. Жанагы айта баса кетчү сөзүбүз бар. Маэстро Бакыт Тилегенов агайыбыз бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, ошол агайыбыздын алдында такш алып, ал агайыбыз көптөгөн залкарлар менен иштешкен. Асхат айтып кеткен Токтоналы Сейталиев, Керим агайыбыз Турапов, Булат Миңжилкиев, Кайрыгүл Сартбаева көптөгөн кишилер менен иштешкен. Анан бизде дагы ошолорго салыштырып өзүнүн ар убакта жолун көргөзүп турат да, мынтип ырдагыла, тигинтип ырдагыла деп. Көп бизге тажрыйба берди десек жаңылышпайбыз. Жакшы. Асхат, мына ушул эл аспаптар оркестринде ырдаганда баягы ал жерге деле жөн адамдар дал бербейт да. Негизи улан айткандай, ал Бакыт Тилегенов деген агай өтө күчтүү дирижер десек болот да. Ал жака кирип калганын өзү сыймык болуш керек, Ооба. Кандай болуп кирдиңиз ал жака? Негизи өзү чакырат экен, силер атайын конкурстун негизинде? Жок, ал жерде мен баруумдун окуя сайбагандай узун болуп калды негизичи. Анан азыр ал жерге мен баруумдун бирден бир себеби ушул улан досум себепчи болгон. Негизи эле ошол улан оркестрде иштегенде бир дээрлик 9 жылдан ашып калды го сеники? Жок, 5 жыл болуп калды. Ошол биз консерваторияда биринчи курстарда окуп жүргөндө биз анда иштечүбүз. Анан ошондо улан байкап соц тармактардан көрүп ар кайсы жерде гастролдордо, концерттерде дагы анан биз суктанчубуз. Биз деле ошол оркестр менен ырдасак жакшы болот эле деген мындай ичибизде неме бар эле да, кыялчы. Анан бир күн эле уланга айтып, агайың менен ушинтип тааныштырбайсыңбы, жолуктурбайсыңбы? Мен деле ошол оркестр менен ырдайт элем десем, анан улан четке какпастан макул бир немесин табайын, ыңгайын табайын деп анан бир күн эле улан айтып калды. Ушинтип агай менен тааныштырайын деп атам, келбейсиңби дегенден анан ошол моментти качырбастан шап кармап эле барып калдым, агай менен таанышып, өзүм жөнүндө да айтып. Анан агай дагы дароо эметпестен, четке какпастан жакшы кабыл деп, оркестр жактыбы деп оркестр менен ырдап көрүп, анан агай айтты, эгерде жакшы болуп оркестр жагып аткан болсо, келип тургунун концерттерге кошуп турам деп. Ошентип бир дээрлик канча айдай, бир жарым жылдай барып жүрдүм. Оркестр жаккан үчүн эле. Ырдап туруш үчүн. Анан Кудай жалгап, ошол өзүнүн орду чыгып калып, анан ошол жумушка алынып калдым да. Ал бакта иштеп атканыма бир жыл болуп калды. Жакшы. Негизи мына ошол оркестр менен жөн адам ырдай бербейт.
Биз деле барып көрдүк. Баягы 21-кылымдын жылдыздары деген бир концерт бар Кыргызстанда. Анан ошол убакта канча адамдар барып, ошол Бакыт Тилегенов агайдын баягы элегинен өтпөй калган ырчылар көп да. Анан ошолордун арасында мына силер ошол жерде ырдап атыш бул да өзүнчө бир сыймык. Эмгеле жигиттер да бир чыгарма аткарып элтип оймен болсун. Кайсы чыгарманы кийинки? Келиңиздер, ошол дагы эле өзүбүз башында баса белгилеп кеткендей өзүбүз классика бөлүгүндө окуйбуз, опера тактап айтканда. Дагы кыргызымдын ошондой Керим агайдын дагы бир чыгармасын аткаралы. Айбайле. Айылга кат деген чыгарма сиздер үчүн кабыл алыңыз. Eski tamin turat kıştağında Vaktan esi çok tek buzbağılar Tübü bir tuğan bulum men silerge Tüngünüp dizmeŋerden söz bağılar Tübü bir tuğan bulum men silerge Tüngünüp dizmeŋerden söz bağılar Ay söz bağılar Bozorgon bostan tursa jol boyunda Bordoş biri var dep oylobular Atenim ak tilekten salgan elim Armağın unut kılıp koybular Atenim ak tilekten salgan elim Armağın unut kılıp koybular Ay koybular Göz alıp az bolsa da bakşağına Jerimdi alakanday satpağıla Tağdırga aylagança barmay kalsa Tizmege baldarımdı kattağıla Tağdırga aylagança barmay kalsa Tizmege baldarımdı kattağıla Ay kattağıla Tağdırga aylagança barmay kalsam Tizmege baldarımdı kattağıla Barbay kalsam Tizmege baldarımdı kattağılar Tizmege baldarımdı kattağılar Ай рахмат, жигиттер Азамат, мүмкүн биздин эфирди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр дагы эфирдин экран артында кол чаап, коштоп, сиздерге бир жакшы өздөрүнүн ой пикирлерин калтырып жаткан болуш керек. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7-каналдагы ушул чай үстүндө сырдашуу программасындагы биздин чыккан берүүлөрдө Facebook, Instagram, YouTube каналдарында ушул жигиттерге бир жакшы ой пикир калтырып туруңуздар. Ал эми канчалык жакшы сөз жарым ырыс деп коет, Баягы айтып коет экен, ырчылар сыныр болот, ырдап келген жеринде ырыс менен куткунот деп мен ойлойм. Бүгүн биздин студиябызга кутап келдиңер.
келдиңер, бир жакшы чыгармаларды алып келип отурасыңар. Бул да силердин чыгармачылык болгон алгачкы чыйыр жолуңар десек болот. Эми окудуңар, билим алдыңар, эми мындан ары ошол мамлекетке, маданиятка кызмат кыла турган убагыңар экен, буйруза абдан сонун. Анан эми ырдап отурсак убакыт тар бизде. Ошондуктан биз болушунча көп эле ырдатканга аракет кылабыз, бирок бизге бөлүнгөн убакыт ченелүү. Ошондуктан келиңиздер эми Жеткен мырза өзүңүзгө сөз берейин. Эркин микрофон болсун. Ооба, биринчиден сиздерге жалпы жамаатыңыздарга сизге чоң рахмат. Өткөндө сүйлөшүп атып убактыбыз дал келбей, бүгүнкү дал келген экен. Мынтип келип отурабыз. Эң биринчиден сиздерге чоң рахмат. Экинчиден жалпы бизди көрүп отурган биздин көрүүчүлөргө, угармандарга, кыргыз элиме чоң рахмат. Ар барган жерлерде, ырдаган жерлерде ар кандай жакшы жылуу сөздөрүн айтып турушат. Ал нерсе бизге аябай чоң дем, күч кубат берет. Артистке баягы кол чабуу, жакшы сөз, арноо, каалоо тилек айтуу бир аябай эле бир чоң күч кубат берет. Иштөөгө аябай бир талпынганга жакшы бир мүмкүнчүлүк, мындай айтканда күч кубат берет да. Жалпы элибизге терең ыраазычылык, чоң ыраазычылыгымды айтам. Рахмат, жигиттер, Улан мырза келиңиз. Келиңиздер, чындыгында биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы 7 канал, телеканалдын жалпы кызматкерлерине, сизге азыр кадр ичиндегин эле көрүп атат элдер. Кадр сыртында да канчалаган мисалы эжекелерибиз, агаларыбыз өздөрүнүн кызматын кылып жатат. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Элибизде ар убакта тынччылык болсун, элибизде эч нерседен кем болбосун, мамлекетибиз гүлдөп өскөн дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин бири болсун. Анда жашаган жалпы элибиз жайдары бейкутчулукта эч нерседен кем болбой бир бактылуулук жашоодо жашашын Аллахым насип кылсын. Анан бардыгыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар. Асат мырза Мен келиңиз. да уланын сөзүн утурлай сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Жалпы эле ушул 7 каналдын жамаатына бизди чакырып, бизге ушундай убакыт бөлүп көңүл алып койгонуңуздарга рахмат демекчибиз. Дагы да мунусу акыркы областан да көп чакырып туруңуздар. Буйруза. Учурдан пайдаланып өзүбүздүн Кыргыз улуттук консерваториясынын профессорлору, доценттери, биздин педагогторубузга ыраазычылык билдирип кетели. Эльвира Керезбековнага, Сара Чоткараевага, андан тышкары биздин маэстробуз Бакыт Селегеновдерге жана ошондой эле бизди ошо тарбиялап ушул дәрежеге жеткирген ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, деги эле жалпы ушул кыргыз элине рахмат демекчибиз. Рахмат, жигиттер. Атайын алтындай убактыңарды бөлүп, бүгүн ушул баягы эзалуу күнгө карабай, бүгүн эз албай биздин студияга келип берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Айтат экен го, удулдар да бар го. Мотивацияны каяктан аласың десем, мен мотивацияны тигил кредиттен алам депчи. Ансыгарындай сиздер мынакей ошол кол чабуулардан, жакшы ой пикирден, жакшы каалоо тилектен аласыздар. Ошондуктан сиздерге мен ойлойм, биздин каналдан дагы жалпы көрүүчүлөрүбүз телекөпүрө аркылуу мыкты жакшы ой пикирлерин калтырат. Сиздер үчүн эшик ачык. Көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Ар дайым жаңы чыгармалар, жаңы клиптер, жаңы ырлар болсо сиздерди биз теле аркылуу жалпы көрүүчүлөргө көрсөткөнгө даярбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү программабыздын коногу 3 тенор жигиттер болду. Жигиттерге ийгилик каалайлык, жакшы ой пикир, каалоо тилектер сиздерден күтөбүз. Ал эми ар дайым биздин эшик ачык, сиздер ошол таланттарды, жалпы эле маданиятка өзүнүн салымын кошуп келген мыкты инсандарды телекөпүрө аркылуу биз жалпы республикабызга көрсөтүүгө даярбыз. Андыктан кийинки эфирден амандашып көрүшкөнчө бар болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.